Bizdin ögöymüzü ulup koyasızlar be. Kamera takıp Ушундай күндүн суугуна карабай сиздердин алдыңыздарга кайрылуу кылалы деп. Abi biz aytқан жоқпыз антип. Бүт жаман болса түнімен мен аны пример қатар көрсетіп мына Кыргызстандан жыргап түшөт туристтер эчтеке. Тура. Бербегиле деген мен инстаграмга чыгып айткам, видео кылгам, бербегиле эч ким акча бербегиле. Ага чейин айтыш керек болчу да. Эртерээк айткам, мен инстаграмга карасам Ошо түрмөлөрдө көрдүм. Мына камалып жаткан аялдардын көпчүлүгү ушул кооператив түзгөн немелер. Орустар бар экен, немелер бар экен. Бүт аялдардын по-моему 50-60% ошол адамдарга үй алып берем деп акчалагандар экен да, түрмөлөрдө. Мына Акинай Төрөбекова боюнча сөз козготушту. Биздин оюбуз, бүгүнкү келген оюбуз, бизге өкмөт тараптан жардам болсо, биз үй алсак Акинай Төрөбековна бизге алып бере албайт чыккан. Үйдө эле эмес, акчаны деле возврат деле кылып койсочу. Үйдө уже гарантия. Үйдө разыбыз, акчасы. Ошол адамдарга жогору жактагы адамдарга жетсин. Жо эми ула менен кошулмак экен. Акчанын күчү кетип атат, биздин акчаларыбызды берсин, биз үй ала албайбыз. Акчаларыбызды алыш керек. Мына мен күйөөм жок, каза болуп калган. Мен 4 балам бар. Эң кичүүсү 6 жашта, улусу 14 жашта. Ошочу балдарымды мен таштап коюпчу. Мен Москвада иштеп, ошо иштеген акчамды эми үй ала алайын деген максатта Иксанга бергем да. Мына ишенесизби, былтыр жайында молда тачкан, азырда мына кыш жайкы болуп мен. Акинай Төрөбековна алдакта тамак жеп, өзүнү каалагандай жашоодо окшогон адамдардан кереги жок. Биздин оюбуз, максатыбыз биздин акчаларыбызды кайтарабыз. Ага, анан деген эме Акинай камалып кеткенден кийинчи ошонун жанында ошону түзгөн адамдар Орозбек деген бирөө чыкты. Ошону шайлаганбыз. Жөн эле дворецте паркта 3000 адам чапан кийген шайлаганбыз. Ушул алып кетсин эми депчи, мен 49 миллион алып келатам. Мына Бизди да алдап анан кийин качып кетти алчы. Биз угуп атабыз. Эмеден счеттен акчаны Акинай берише албай алышат Иксан. Канча миллион чей чыккан алып кетип Биздин оюбуз Иксан компаниясы канча адамга үй алып берсе, ошол үйлөрдүн баары сатылсын, ошол акчаларды бизге төлөп берсин. Биздин оюбуз 3000 баарыбыз эле ошондой жабыркагандар билебиз. Аякта деген үй алгандар жыргап жатышат, биз үйү жоктор жүрөбүз. бүт эле инвалидтер, мындай Жөнөкөй адамдар акча жетпегенден жөнөкөй адамдар Эми өкмөт менен сүйлөшүп эми бир жолун табыш керек мына. Үнүбүз эч кимге жетпей атат. 4%. Ал мөөнөтү канча экен анын? 10 жылдан бери 15-20 жылда болот да. Айына төлөш да кыйын болуш. Жоктогун ошого өткөзүп берсеңиз. Ошого өткөзсө 3000 Бизде баягы үңкүрдө болсо үйүм бар деп баарыбыз ушу бир кичине үйлүү болуп алсак экен деп жүрөбүз да. Неге миллион адам мигрант болуп кетти? Ошо жака барып иштеп бир үйлүү болуп алсам деген ой. Ошол тапкан акчаны төгүп бергенбиз да. Эң маанилүү да Кыргызстанда. Чынына келгенде сен бердиң, сен бардың, ушул компанияга сен бардың деп мен ажырашып турушумдан. Ажырашуулар канча болуп атат? Каза болуп кеткенде канча болуп атат? Азыр мен адамдар мына мен например депрессияга депрессия алдым компаниясы. Сиз айтып атпайсызбы, сиздер такие бизде бийликти билесиз. Президент өзүнчө анан өкмөт бар. Аслында негизги чечимдер ошондон чыгат. Парламент биз жакты беребиз, же биз жакты сунуш беребиз. Чыгып жооп берди. Турсунбек Акынды биз жөнөткөнбүз. Турсунбек Акын курултайда сүйлөгөн жок. Биздин үнүбүз демек жеткен жок жогорку адамдарга. Эми бизди күн деле алдай бергениңиздер болбойт. Бирөөңүздөр чечим чыгарыңыздар. өзүңөр көзөмөлгө алып канай мен биринчиден текшере аласыздарбы? Ушуну айтыңызчы. Текшере албайсыздарбы? Эмнеме? Жок, ошо Көзөмөлдөп бергенге контролго алып счетто канча акча бар экен, элдер кыжалат болбогула. Органдардан маалымат алабыз. Иксан компаниясы карапайым элге маалыматты жеткирбей атат. Төккөн, монча адам очередте, баланча саны мынча дегенби? Канча акча бар экен, счетто канча акча бар, ошонун баарын. үй алганда акчасын төлөп атат. Ал акча каяка кетти? Акча кетпейт. Ошол зеркальный отчет келбей атат агай. Бизге отчет беришпейби? Якинай деген эмеге жөнөттүр. Соколиный эме деген жерлерге миллион акчаларды жөнөттүр. Кайрымдуулукку ал биздин акча да, элдин акчасы да, елмай ошонуку же өкмөт берип атат. Кайсы неге элим барына таратып атам?
деген жана объявленияга ишенип туруп келгенбизде жанагы эме барга имам чоң молдолор объявление кылып атканда халал кылган анан халал экен деп Реклама, аябай. Жакшы беришкен булар. Ар бир реклама берген адамга бирден квартира подарок этишкен. Ошол реклама кылып квартира алып кеткендер келип квартираларын сатышсын, анан биз келип ошол акчаларды бөлүштүрүп алабыз. Бул жерде артисттердин анан молдолордун күнөөсү болуп атат. Бул жерде карапайым мен эч кандай күнөөсү жок. Эми ишенди да, көбү ишенди, арзаныраак экен, акылуу Мына келечек менен Иксанга келечектен жабыркагандар канча, Иксанга келечекке канча адамдар чуркап барды. Бардык эле корпоративдер саналуу 10-20 прозрачный жана эмени бербей атпайбы? Монча акча бар. Отчет, документтердин отчеты жок болот. Эже, мен азыр ошону депутаттык суроо талапты, запросту жөнөтөйүн. Мен алып берейин, бир бүгүн четверг. Прозрачный. Мен эмки бир средага чейин мен алам. Маалыматтарды алып силерге берем. Парламентте көтөрөйүн. Мондай болот. Көчөдө калышты, ажырашып атышат. Жакшы болот эле ошо. Жанагы атактуу адамдардын алар социалдык жоопкерчилик керек. миллион деген актары бар. Анжелика биз акчаны алып берип Жана молдокелер, урчучулуктар, алардын бардыгы жарыя кылган. Туура эмес. еще жана квартира однокомнатная Пусть за рекламу тоже отвечает. Реклама кылган баарын камаш керек. Ким реклама Ошону Казакстандын законуна алачы. Болот. Киргизсек болот. Ошондой кылгыла да. карапайым ел Зеркальный отчет кылып элге маалыматты бериңизчи, эл билсин, счетто акча